Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, эфирде парламент программасы. Бүгүнкү чыгарылышта өлкөбүздүн саясий турмушундагы мыйзам долбоорлору жана эки тараптуу жолугушуулар тууралуу кенен маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Коррупцияга каршы мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоого алынды. Lexus 600, 300 Крузак, Майбах жана башка. Ушундай чиновниктер бизде бар. Бирок декларацияны карасаң, айлык эле менен жашайт. Жалал-Абад шаары Манас деп өзгөрдү. Жалал-Абад облусунун эли дагы ушул аталышты сыймыктануу менен андан сырткары бул чоң жоопкерчилик экендигин билген, сезген эл. Эгемендүүлүк тарыхында мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар болуп келген. Тугандарына, тааныштарына өткөзүп ушул мыйзамдын ичине кирип калайын. Айтканда туура эмес колдонгон мүмкүндү акырын өзүм колдоно берейин деген ал да кирбейт. Өлкөдө алдамчылык кылмыштары тездик менен өсүүдө. Ары картаңдар алданып калышат. Жогорку кеңештин жыйынында төраган Нурланбек Тургунбек уулу айыл өкмөт башчыларын ротациялоо саясаты өзүн актабагандыгын билдирди. Анын айтымында сырттан келген жетекчилер көпкө кармалбай, айыл өкмөттөрдүн айрым орундары бош калып жатат. Аталган маселе боюнча президент менен сүйлөшүп, министрлер кабинетине тиешелүү тапшырмалар берилгенин айткан Нурланбек Тургунбек уулу президенттин жана министрлер кабинетинин өкүлүнө тез арада мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген сунушту алып келүү талабын койду. Губернатор, облус башчысы, шаар мэрлери, акимдер, ошол эле учурда укук коргоо органдары бул ротация өзүн актайт экен, турмуш көрсөттү. Бирок айыл өкмөтү өзүн актаган жок. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча көпчүлүк райондордо, ар бир райондо 2-ден 3-төн айыл өкмөтү жок бүгүнкү күндө. Айыл өкмөтүнүн орду бош турат, башка айылдардан барып иштебей жатат. Барса дагы 2 ай, 3 ай, эң көп иштегени 4-5 айдан кийин кетип калып атат да. Мына ушул маселени мен урматтуу президентибиз менен сүйлөштүм. Министрлер кабинетине тапшырма берилген. Алмаз Акунжанович тез арада эмки жумага ошол мыйзамга өзгөртүүнү киргизип, мыйзамды алып келиңиздер. Манас кыргыз элинин улуттук идеологиясын чыңдап, муундан муунга дем күч тартуулаган улуу тарыхый инсан Айкөл Баатыр. Кыргыз жерин коргоп, элин сактап калган Манас атанын ысымы эми түбөлүккө даңазаланып, Жалал-Абад шаарына берилди. Жогорку кеңеште Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору 3 окууда колдоо тапты. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында Жалал-Абад шаарынын атын Манас кылып өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карады. Мамлекеттик кызматчына жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев өзгөртүүгө жергиликтүү тургундардын сунушу негиз болгонун билдирди. Шаардын аталышын өзгөртүүгө шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болду. Кайрылууда шаардагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Депутат Камила Талиева шаар аталышын өзгөртүү сунушун колдой турганын белгилеп, Манаска байланыштуу тарыхый маалыматтар менен бөлүштү. Муну менен катар ал кыргыздын атагын чыгарган Баатырдын ысымын алуу жалал-абадтыктар үчүн чоң сыймык экендигин кошумчалады. Кыргызстандын 7 облусундагы жер суу аттарынын бири бир далайы Манаста аталып да кетет. Тарыхый жагынан деле Манас атабыздын издери калганын тануу мүмкүн эмес деген ойду айткым келип атат мен. Эми Жалал-Абад облусунун эли дагы ушул аталышты сыймыктануу менен андан сырткары бул чоң жоопкерчилик экендигин билген, сезген эл. Мен ушул Жалал-Абад облусунда, Жалал-Абад шаарында көп жашаган тургун катары дагы Жалал-Абад элине таажим кылып ушул маалыматтарды айткым келди. Тарыхый маалыматтарга ылайык Жалал-Абад шаары 1877 жылы негизделген. 1991 жылы облустун борбору катары статус берилген. 2007 жылдын 19 октябрында Жалал-Абад шаарынын 130 жылдыгы белгиленип, шаар Данекер ордени менен сыйланган. Учурда аймакта 185 миңден ашык калк жашайт.
Манас шаарын атын алып жүрүү бул эми өзүнчө бир чоң сыймык, чоң маселе да. Ошого жараша чоң жоопкерчилик дагы. Мына биз кече жакында көрүп келдик. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгында Манас Жалал Абад шаарында кандай ушундай Жалал Абад облусунда чоң өзгөрүүлөр бар экен да. Талас облысының Манас шайлоо округунан депутат Дастан Жумабеков Кыргызстандагы 3-чү шаарга Баатырдын ысымын ыйгаруу сунушун колдойт. Ал мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоо, тарыхый инсан элдик Баатырды даңазалоо максатын көздөрүн айтты. Ичимен аябай сүйүнүп, жылуу кабыл алдым да. Ушуну демилге көтөрүп чыккан Жалал Абад шаарынын элине, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билгиздим да. Бүгүнкү учурдагы ушул айылдардын, шаарлардын атынын өзгөрүшүнө болуп аткан талап туура келди деп ойлойм да. Анткени Манас бул жөн эле Манас деген ат эмес. Албетте Манас деген ат кыргыздын жигиттерине мындай жакшы таралган ысымдардын бири болуп жүрөт да. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбооруна карата суроолор эмес, көбүрөөк сунуш пикирлер айтылды. Жалал Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе, 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп аткандагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Парламент депутаттары Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда тең колдоп беришти. Калаанын атын өзгөртүү бир аз чыгымга алып келгени менен жашоочуларга зыянын тийгизбей турганын шаар башчысы билдирет. Мекемелердин аталыштарын Манас шаары деп өзгөртүшүбүз керек да. Ага кете турган сумма биздин экономисттер эсептеп чыкты. Ага бир 15 миллион сом акча каражаты сарпталат экен да. Ал биздин бюджетибизде бар. Анын Манас шаары болуп өзгөргөндө эч кандай шаардыктарга мен ойлойм мындай терс тасирин тийгизбейт. Наоборот, алдыга жылуу болот. Соңку жылдары Жалал Абадта көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кубаттуу үйлөрү салынып, ички жолдор, стадион, социалдык объекттер курулууда. Быйыл 31 август эгемендик күнү президенттин катышуусунда Жалал Абад шаарында белгиленип, ири администрациялык имарат ачылган. Коррупцияны жоюну мамлекеттик органдарды катуу көзөмөлдөөнү күчөтүүдөн баштоо керек. Антпесе өлкөдө жемкорлук коркунучу күч алып барат. Министрлер кабинетин сунуштаган коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда колдоо тапты. 500 000 доллар, 200 000 доллар, 1 миллион долларга чейин кадимкидей мына ушул биз отурган парламенттеги мандаттар сатылган дейт. Тагынганы сааттарды карасаңар, Хаблат, Rolex, Адымар Пике. Жогоруда көрсөтүлгөн кемчиликтер жана көйгөйлөрдү демилгеленип жаткан мыйзам долбооруна ылайык паракорчулуктун алдын алуу үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине көзөмөл күчөтүлөт. Ошол эле учурда мамлекеттик жана муниципалдык менчиктен мыйзамсыз сатылган, менчиктештирилген объекттерин өзгөчө билим берүү, саламаттык сактоо, спорт жана маданият чөйрөсүндөгү социалдык объекттерди мамлекетке кайтаруу жана мамлекетке келтирген олуттуу зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Талкууда эл өкүлү Дастан Бекешев учурда бир топ атка минерлердин кирешеси менен чыгашасы, алар толтурган декларацияга дал келбей турганы боюнча маселе көтөрдү. Бизде чиновниктер тагынганы сааттарды карасаңар, Хаблат, Rolex, Адымар Пике. Булар өтө кымбат баада сааттар. Машинаны автоунан айдагандар, мына Lexus 600, 300 Крузак, Майбах жана башка. Ушундай чиновниктер бизде бар. Бирок декларацияны карасаң, декларация айлык эле менен жашайт. Бизнеси жок, заводу жок, эчтекеси жок. Бизнесмен эмес. Бирок бул коррупциялык жүрүм-түрүм, коррупционное поведение. Надо это определение вводить.
Жемқорлық маселеси өзгөчө билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында да актуалдуу. Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамы сиз айткандай чындап эле азыркы учурда иштебейт. Бул мыйзамга сөз түрдө өзгөртүүлөр керек, киргизиш керек. Себеби деген мен жакында эле эсептеп палатага бир суроо бергем да. Ушу силер финансылык бузуларды табасыңар. Ошол боюнча кандай бир мониторинг, анализдер барбы? Кайрадан ошол мекемеге барганда кайра эле ошо финансылык бузуулар аныкталып атат да. Эмне иш кылынып атат десем, толук мен мындай суроого жоопту алган жокмун да. Учурда дээрлик күн сайын массалык маалымат каражаттарында коррупцияга байланыштуу кармалган адамдар тууралуу 3-4 кабар чыгууда. Депутаттар белгилегендей, мамлекеттик кызматта карьера жасоону каалаган жарандар бул максатка коррупциялык жолдор аркылуу эмес, билим жана кесипкөйлүк менен гана жетүүгө тийиш. Эгемендик алгандан кийинки жылдары Кыргызстанда мамлекеттик кызматтар бул инвестициялык базар катары болуп калган дейт. Мына ушундай күндөрдү эгемендүүлүктөн кийин биз башыбыздан өткөрдүк. Ошол убакта саясий партиялар дейт, шайлоолордо алдыңкы орундарга $500 000, $200 000, $1 million чейин кадимкидей мына ушул биз отурган парламенттеги мандаттар сатылган дейт. Йохан Энгвал деген швециялык жазуучунун Кыргызстан жөнүндө жазган китеби абдан чоңдай талкуу жаратканда, бул доор андай убакыт бирок өттү. Азыр кыргызстандыктарга жаңы идеология, жаңы түшүнүк пайда болду. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Кыргызстан менен Сауыт өнүктүрүү фондунун кызматташтыгы уланууда. Тармактык комитетте мектеп куруу боюнча келишимдин экинчи фазасы каралды. Биринчи этапта $30 million 28 мектеп жана 2 бала бакча курулган. Эми болсо жылына 1,5% үстөгү менен 25 жылдык мөөнөткө $50 million насыя алуу пландалууда. Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан 25 жылдык мөөнөткө жылына 1,5% үстөгү менен $50 million насыя алуу пландалууда. Анын ичинде 5 жылдык жеңилдетүү каралган. Насыялык каражаттар Бишкекте 5 жаңы мектеп жана учурдагы билим берүү мекемелерине жеткиликтүү 7 кошумча имарат жана чүй өрөөнүнө 2 мектеп курууга багытталмакчы. Азыркы маалда эксплуатацияга тапшырып бергенбиз. Ал эми экинчи фазанын учуру келип, азыр Сауыт өнүктүрүү фондунан $50 million сурап жатабыз. 25 жылдык мөөнөт менен пайыздык ченеми 1,5%. Бул долбоордун негизги максаты Кыргызстандагы билим берүү инфраструктурасын жакшыртуу менен мектептердин тартыштыгын азайтуу жана окуучулар үчүн заманбап билим берүү шарттарын түзүү болууда. Долбоор 2026 жылы башталып, 2029 жылы аяктары мерчемделүүдө. Депутат Улукбек Ормонов биринчи бөлүктө алынган акча кайда жумшалганын тактады. Сауд Арабиясынын биринчи этаптагы бөлүнгөн акчасына мектептер курулду. Ошол мектептер боюнча толугураак маалымат берип койсоңуздар. Бардыгы курулуп бүттүбү, кайсы мектептер? Экинчи этабына тизме даярдалдыбы, кандай болуп атат, кайсы жерлерге курулат? Ушу маалымат толугураак ачып берип койсоңуздар. Биринчи фаза менен $30 million 28 мектеп, 2 бала бакча курулду. Аны азыр айтып кетейин. Ош области боюнча средняя школа номер 34 34 мектеп курулду. Араван районундагы 23 школа курулду. Бул биринчи фаза боюнча. Кара-Суу районунда 42 школа курулду. Нокат районунда имени Каримова деген мектеп курулду. Каракулжа районунда школа имени Жусуп Мамырова курулду. Ошол эле учурда депутат айрым райондордо эскилиги жеткен мектептер көп экенин эске алып, жаңы мектептерди курууда адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыз кылууга чакырды. Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө Жалал Абад шаары бар, Сузак району бар, Базар Коргон району бар, Ноокин району бар, Токтогул району бар. Ошонун ичинде Ташкөмүр шаары менен Малисай шаары да бар да. Бир мектеп курулуп атыр ошо. Но экинчи фазасынан эч болбосо ошол курулбаган райондорго деле караштырып койсоңор болмок да.
Бул бекитилген тизмеби же бекитиликпи? Бул бекитилип макулдашылган тизме. Мындан тышкары депутат Элдар Абакиров мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү сунушун берди. Ал окутуучулардын салымы бааланууга тийиштигин жана аларды колдоонун натыйжасында окуучуларга сапаттуу билим берилерин ырастады. Мугалимдердин айлыгына да катуу көңүл буруп койгула, бюджет кабыл алып атканда. Анткени президентибиз деле айтты, бирок өткөндө мен ыраазычылык барактарын тараттым мугалимдерге. Кеминден, чүйдөн эми чын мугалимдер кыйналып калганы көрүнүп турат да. Эми 20-25 миң сом орточо айлык алышат экен. Эми бүгүнкү заманда бул туура келбейт да. Ошон үчүн айлыкка да катуу көңүл буралы. Белгилей кетсек, мектеп 150дөн 1000 орунга чейин ылайыкталган. Талкуудан соң депутаттар келишим долбоорун жактырышты. Алдамчылык өлкөдөгү жалпы кылмыштуулуктун ичинен жогорку деңгээлге чыкты. Ички иштер министрлиги тарабынан өткөн жылы IT технологиялар чөйрөсүндө 1,5 миңден ашуун кылмыш иши козголгон. Бул көйгөйдү чечүү аракетинде эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоору сунушталууда. Жыл жаңыргандан тарта жогорку кеңеш алдамчылыкка байланыштуу укук бузуулар жөнүндөгү кодекске 24 жолу өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлдөрү демилгелеп жаткан учурдагы мыйзам долбоору жарандардын менчикке болгон укуктарын коргоп, шылуундуктун деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Бардыгы түрмөдөн чыгып атат да. Эмне үчүн дегенде ошол түрмөдө бизде эркиндигинен ажыратылган жарандар отуруп алып туруп, канча деген биздин пенсионерлерди, жарандардын жанагы электрондук кошелек деп коебуз, электрондук акча жанагыларына кирип келет да. Учурда өлкөдө эң кеңири тараган алдамчылык схемалары интернет тармагына байланыштуу. Өзгөчө банк картасы, электрондук капчыкты тоногондор көп. Өткөн жылы IT технологиялар чөйрөсүндө 1,5 миңден ашуун кылмыш иши козголгон. Андан тышкары каржылык пирамида уюштурган күмөндүү компаниялар да арбыды. Береже кайрылды. Ушул кандайдыр бир американский компания бар экен, эгерде 2000 сомдон ай сайын төлөсөң, жылдын аягында $2000 аласың депчи. Биз мыйзам жазып атабыз. Бул факт болгондон кийин нерсе. А фактты алдын ала токтотуш үчүн кантип биздин жарандарыбызга түшүндүрүшүбүз керек. Ушул жумуштарды да жүргүзүш керек да. Мисалы, компаниянын регистрациясы Минюстта жок болсо, эгерде акча алса, Нацбанкта регистрациясы жок болсо, ушулардын бардыгы жок болсо, анда бул компания мошенник деп тааный бериңиздер деген маалыматты биз жарандарыбызга ачык айтышыбыз керек. Талкууда эл өкүлдөрү айрыкча Бишкек жана Чүй облусунда шылуундук менен алектенгендердин саны өскөнүн айтышып, тиешелүү органдарга алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырышты. Эми биздин жаштар текшерип алышат. Ал особо аркасы эмет. Ал эми биздин кары картаңдар алданып калып атышат. Ошого алданбаш үчүн эмне чара көрсөк болот деп атат. Кандай иш-чара өткөрсөңүздөр болот ошо боюнча, алдын алуу боюнча. Биз финразведка менен биргелишикте иш жүргүзүп атабыз. Бизде ошо тиешелүү санарип системабыз бар. Ошол жерде установление истинного бенефициара чараларын көрүп атабыз. Бул финразведка өзүнүн критерийлерин бизге берип атат. Ошол критерийлерди биз ошол мамлекеттик каттоого санарип системасына киргизип атабыз. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп беришти. Жылдар бою менчиктештирүү процессинде талаш тартыш жараткан объекттерди мыйзамдуу жолго салуу каралды. Демилгечи депутаттардын айтымында мындай кадам ишкерлер менен мамлекетке жеңилдик түзүп, талаштуу жагдайларды жөнгө саларын ырасташууда. Кыргызстанда менчиктештирилген айрым объектилерге мунапс берилет. Жогорку кеңештин 24 депутаты демилгелеген бул багыттагы мыйзам долбоору тармактык комитетте биринчи окууда каралды. Негизги демилгечилердин бири депутат Элдар Абакиров мыйзам долбоору ишкерлердин кайрылуусунан улам иштелип чыкканын айтат. Колдонгон мүлкүм 30 жыл мурун туура эмес приватташтырышканбы, эми ал кишинин күнөөсү жок. Азыр көптөгөн активдүү ишкерлер бул 40 жаштын тегерегинде. Эми алар 90-жылдары мүмкүн бала бакчага, мүмкүн мектепке барган кезде аларда эмне күнөө туура эмес бирөө кол коюп койду деп, ал мүлкүн көптөгөн талашып, сууптөгөн соттор иш жүрүп атат. Ошолорго биз чекит коюп, мен ойлойм бул мыйзамды ишкерлер президентке да кайрылыптыр, Камчыбек Кыдыршаевке да кайрылыптыр, алар да колдоп атыптыр.
1991 жылдан тартып 2024 жылга чейин менчиктештирилген айрым объектилерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору Конституциянын 15 беренесине ылайык жарандардын менчикке болгон укуктарын ишке ашыруу, ошондой эле өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн жагымдуу инвестициялык климатты түзүү максатында даярдалган. Бирок бул мыйзамга айтып кетейин, жана соц объекттер кирбейт. Мектеп, бала бакча, автовокзал, ооруканалар кирбейт. Эми алар профилдик өзүнүн ишин кылыш керек, ошон үчүн биз мыйзамга киргизген жокпуз. Экинчиден, фиктивдүү сатып алуулар дейт. Балким туугандарына, тааныштарына өткөзүп, ушул мыйзамдын ичине кирип калайын, мындай айтканда туура эмес колдонгон мүлкүмдү акырын өзүм колдоно берейин дегенде ал да кирбейт. Анткени менен эл өкүлү Надира Нарматова мыйзам долбоору бийликтин коррупция менен күрөшүү багытында жүргүзүп жаткан саясатына каршы келет деген жүйөсүн келтирди. Депутат 34 жылдык эгемендүүлүк тарыхта мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар болгонун эске алып, коррупциялык тобокелдиктерге көңүл бурууга чакырды. Бир уч адамдардын байлыгын коргогон мыйзам болуп атат. Экинчиден бул жерге сырттан келген инвесторларга да тиешеси жок. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери өзүнүн эмгеги менен шугулданып иштеп аткан бизнесмендерге, ишкерлерге да тиешеси жок мунунчу. Статистикалык маалыматтарга ылайык 1993 жылдан бери 7363 ар кандай багыттагы мүлк менчик өтүп кеткен. Алардын жарымынан көбү калкты турмуш тиричилик жактан тейлеген соода жана коомдук тамактануу тармагындагы мүлктөр болуп эсептелет. Депутаттар ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана инвесторлорго кепилдиктерди камсыз кылуу зарылдыгын белгилешти. Бул мыйзамды колдош керек. Урматтуу президентибиз дагы Камчы Шарипович дагы угуп турат баарын. Аларга туура эмес маалымат аябай көп кирет. Жакшы көрөм деп кошмачылар баарын ошо үстүкөстө кылып алды да. Ошон үчүн биз депутаттар калыспай берип, буну токтотуш керек. Биз башкача ойлош керек. Жумуш орун түзүшкөнү ойлонуш керек. Ошо ишкерге шарт түзүп бергенде кайра тескерисинче ошо объект иштеп болсун, иштетпей, кандай иштеп жардам керек деп мамлекет барыш керек. Алдын көтөр деш керек. Эгерде ошону иштетпестен, ал талкалап, жерлерин сатып, жок кылып байган болсо, анда жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жерде эки тараптуу болуп атат. Бул жерде туура депутаттар ошол нерсени көтөрүп атат, но ошонун арасында эле бүгүнкү күндө кайсы бир кандайдыр мамлекеттик ишкананы булар приватизация кылып алып, но бирок ошол багытта иштетип аткандар бар да. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков мыйзам долбоорун дагы да иштеп чыгуу зарыл экенин белгиледи. Демилгечи депутат Элдар Абакиров экинчи окууда бардык сунуш пикирлер каралып эске алынарын кошумчалады. Жыйынтыгында бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эл өкүлдөрү элет жергесиндеги көйгөйлөрдү көтөрүп, алардын чечилишин аткаруу бийлигине тапшырышты. Бул боюнча пикирлерди комментарийсиз сунуштайбыз. Ош шаарындагы балдарын онкология бөлүмүнө барып, шарттары менен таанышып келдик да. Онкология бөлүмүнүн шарттары чынында азыркы учурда аябай оор экен. Санитардык жана гуманитардык нормалардан алыс. Мисалы үчүн бир бөлмөдө 5 балага чейин. Аларды коштоп жаткан ата-энелерин кошкондо бир бөлмөдө 10 адам жайгашат экен. Министр барып көрүп, өз көзү менен ошол онкологияда жаткан биздин бөбөктөрдүн кабар алып, дары-дармектерин сурап койсунчу. Себеби ал жерде кичине балдардын ушундай оор диагноз менен ооругандарын көрүп, бул маселени тез арада чечип бериңиздерди мен протоколдук тапшырма катары айтайын. Шайкул Рахманов атындагы орто мектеп бар, Ноорус айылында, Ысык Ата районунда жайгашкан. Бул маселе боюнча Алмаз Ахунжанов мен 3-үнчү жолу айтып атам го. Анткени былтыр эле айткам, кышка даярдык жок депчи, кровлясы кеткен, отопление жок. Анан кийин балдар кантип окуйт мен билбейм. Иши кылса алиге чейин тилекке каршы эчтеке кылына элек да. Российский номер менен келген автоунааларды кыргыз номерине өткөрүш боюнча биздин жарандардан кайрылуу келип атат. 1 октябрга чейин өткөрбөсө өткөрүп бүтүш керек экен. 2 объемго чейинки автоунаалардыкы 52 000 сом, андан жогорку 2,5-3 куб болгон автоунаалардын өткөрүш 104 000, 100 000ден жогору болуп атыптыр. Карапайым халк бул акчаны чынында көтөрө албайт. Шайлоочулар тарабынан айтылып аткан, көтөрүлүп жаткан маселе Бишкек Разаков Бишкек багыты боюнча бүгүнкү күндө күн сайын Аспан компаниясынын каттамдары учуп жатат да.
Ал бир топ Лейлек районунун тургундарына жакшы болуп, бир жакшы шарттар түзүлүп атат. Бирок билет баасы 5000 сомдон 6700га чейин чыгып кетип атат да. Бул да алыскы Лейлектен учуп келип кеткен эл үчүн кыйынчылык жаратууда. Курултайда дагы бир нече жолу көтөрүлдү бул маселе. Бул Аш-Утөр маселеси. Сосновка Аш-Утөр Талас жолу. Шунун теозун качан чыгарып бересиңер? Качан ушун жол менен иштейбиз? Себеби дегенде азыркы туннелибиздин эскилиги жетти, көрүп атасыз. Биз мынакей өткөн жума деле келип атканда, Таластан бери Бишкекти көздөй келип атканда кире беришинде ошо баягы мен айтып жүргөн микро трещиналар чоң трещиналарга айланып. Бизде айрыкча аялдардын, балдардын укуктарын коргоо боюнча президенттин алдында комитет түзүлүп, ошол комитет бүт бардык республика боюнча аялдардын, балдардын акыбалы боюнча жооп берип турсун деген сунуш менен чыктым эле. Ошону биз угуп калдык. Уставын түзүү боюнча Едил Байсаловго тапшырылган экен, бирок азыркы күнгө чейин ошол уюшулбай келет. Ушуну дагы бир козгоп эметип койсоңуз, сөзсүз аялдардын, балдардын укуктарын коргоо боюнча бирдиктүү бир чоң институт же болбосо бирдиктүү бир чоң уюм болбосо, сөзсүз мына иштер токтобой келет да. Ак Суу районунда Ысык көл областынын баягы 33 мектеп бар. Бүгүнкү күнү ошол мектептерде ысык тамак уюштурулуп, мамлекет тарабынан берилет, билесиздер. Ошол ашпозчулардын айлык маяналары аз болгондуктан бүгүнкү күнү ошол ашпозчулар, жардамчылары жумуштастайбыз деп анча-мынчалары жумушка чыкпай көйгөй болуп атат да ошол айлык маянанын эсебинен. Мекенчил тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов Токтогул, Каракөл жана Таш көмүргө барып жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн угуп кайтты. Ошондой эле мектептердин курулушун, ГЭСтердин күз-кышка даярдыгын текшерип, эмгек жаамааттар менен жолугушууларды өткөрдү. Депутат Сары Камыш айылынын тургундарынын кайрылуусунун негизинде унаа жолдун абалы менен таанышты. Андан соң бир топ жылдан бери жайыт пайдалануучулардын ортосунда талаш тартышты жаратып келген Кара Чүйлүү Токой чарбасына барып жергиликтүү эл менен жолукту. Биз гранчаны тактаганыбыз керек. Биз жумгалды келип талашка жок. Мына биздин жайыт, сенин, менин жайытым. Эл өкүлү Камбарата 1 жана Камбарата 2 жана Токтогул ГЭСинин каскады сыяктуу энергетика тармагында ири объектилердин күз-кыш мезгилине даярдыгы аткарылып жаткан иштердин жүрүшү менен таанышып чыкты. Камбарата 2 ГЭСинин кубаттуулугу 120 мегаватт, азыр учурдагы алынып аткан кубаттуулук 80 мегаватт болуп эсептелет. Бул Камбарата ГЭСинде плановый күз-кыш мезгилине плановый учурда оңдоо жумуштары аткарылган. Токтогул районунда жалпы 41 мектеп болсо, 5-өө жаңыдан курулууда, 3-өө капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Кундузбек Сулаймановдун демилгеси менен капиталдык салымдар беренесине киргизилген көпчүлүк мектептердин курулушу аяктап, окуучуларды кабыл алды. 2 жыл мурда 2023 жылдын 19 сентябрында кирген капремонтко. Мына азыр бүтүп тапшыруу убагында турабыз. Аябай жакшы, капремонт жакшы жүрдү, буюрса. Эң негизгиси ошо окуучуларга жакшы шарт түзүлдү. Албетте биздин депутатыбыз Кундузбек Кошаличтин салымы чоң деп айта алам. Ар бир сессияларда ушул маселени көтөрүп, кайра ошо чоңдо биздин өкмөтүбүзгө жеткирип, өкмөт башчыбызга дагы ошо рахмат. Балдарга сапаттуу жана жеткиликтүү билим берүү учурда заманбап техникалык жабдууларга көз каранды. Мындан улам бир катар мектептерге Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан компьютерлер тапшырылды. Райондогу мектептерди компьютер менен камсыз кылууда дагы ошол Жогорку Кеңеш тарабынан бизге чоң жардамдар берилип жатат. 3 жылдан бери негизи эле көпчүлүк мектептерибизди компьютер менен интерактивдүү доскалар менен камсыз кылууда чоң жардамдарды берди. Айта кетсек, жалпылап эсептегенде 3 миллионго жакын материалдык техникалык базаны тартууга көмөк көрсөттү. Бир катар айыл аймактарда жана шаарларда элдик жыйындар өтүп, тургундар чечилбеген көйгөйлөрүн түйшөлткөн суроолорун депутатка узатышты. Суу маселеси эч чечилбеди. Бул казык болгон, бирок таза суу эч чече албайт. Азыр мен чечип алдым, сизге башка аяк элек дегенде. Продуктылар аябай кымбат. Айлыгыбыз 20 миңге жетпеген айлык алабыз. Анан кийин отоплениясы да кымбаттап атат. Орчундуу маселелер боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилип, айрымдары депутат тарабынан көзөмөлгө алынары айтылды. Буга чейинки жыйындардын бардыгы бир
жана эле суроо менен коштолгондон кийин арыз муңдар менен коштолсо бүгүнкү акыркы жылдардагы биздин жолугушууларыбызда мактоолор да болуп атат, ыраазы болгондор да болуп атат. Ошондуктан азыр биз жазып алган маселелердин баардыгында бул жерде кемчиликтер бар экен, бардык жерлерде кемчилик болуп атат. Ошонун негизинде азыр аткаруу бийлигине бул тапшырмаларды коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ичинде биз сиздерге жогоруда жаңылыктарды айтып берүүгө жетиштик. Эгерде сиздер толугу менен баарынан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG сайтыбызды окууга, мындан сырткары социалдык баракчабыз Facebook, YouTube, Instagramга катталууга чакырабыз. Көрсөтүүнү мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта болуңуздар.